Саламатсызбы, Мейс мырза, келе жаткан жаңы жылыңыз менен мына жакындап бизге жаңы жыл да келатат, жыл да бүтүп баратат. Ушу бир жылдын ичинде биздин мамлекетте бир топ өзгөрүүлөр, ар кандай жакшы жаңылыктар, ар кандай нерселер болду десек жаңылышпайбыз. Ошонун ичинен мына сиз байкаган ушу өтүп кеткен жыл эмнеси менен эсиңизде калды? 21 жыл аябай эле көп нерселер менен эсте каларлык болду. Бул биринчиден баягы акыркы кездерде эми постоянно эле да мурдатан бери эле спорт менен жүрүп атабыз. Мына Олимпиадада тарыхта болбогондой жакшы биздин балбандарыбыз жакшы мындай результаттарды көргөзүп берди. Ошол эле мына Айсулуу Тыныбекова, Мээрим Жуманазарова, Медет кызы Айпери, Акжол Махмулов, Жоломон Шаршембеков, Ерназар Акматалиев деген жигиттерибиз жакшы күркүшүп, Кыргыздын желегин желбиретип, дүйнө жүзүнө дүңгүрөттү. Бул биринчи аябай эске каларлык нерсе. Мен өзүм ошол жерде башынан аягына чейин болдум. Андан кийинки эске каларлык нерсе Осло шаарында болуп өткөн дүйнөлүк чемпионаттарда дагы мына Айсулуу Тыныбекова экинчи ирет дүйнө чемпиону болуп алды. Мээрим Жуманазарова чемпион болду. Мына эркин күрөш боюнча көп жылдардан бери мындай жетишкендиктерге жетише элек болчубуз. Анан Ерназар Акматалиев күмүш медалдын ээси болду. Алыбек Осмонов болсо коло медалдын ээси болуп келди. Мына калган балбандарыбыз дагы ошол дүйнөлүк баягы рейтингде жакшы орундарды. Биздин командабыз, улуттук командабыз ушул дүйнө жүзү боюнча тарыхта биринчи жолу ушул 5-чи тепкичке чыктык. Бул ошол күчтүү мамлекеттер, ошол спорттук күрөш өнүккөн мамлекеттер. Ошол Иран, Америка, Российский Федерация, Япония ошол сыяктуу командалардын катарына кирдик да биз. Бул дагы аябай сүйүндүрдү биз үчүн, чоң ийгилик деп эсептейм. Андан кийин ошол 23 жаштардын арасында дагы дүйнөлүк чемпионатта дагы биздин балбандарыбыз дагы быйыл чынын айтканда мына баардыгы биригип ошол Ерназар Акматалиев алтын медалга татыктуу болуп келди. Ошол эле 57 килограммда Бекболот Мырзаназаров дагы күмүш медалдын ээси болуп келди. Ошол эле Айпери Медет кызы дагы дүйнөлүк чемпион болуп келди. Бул аябай чоң бизге мотивация берди бүгүнкү күндө. 2024 жылы боло турган Олимпиада, жайкы Олимпиада оюндарында мына Парижде өтө турган, Францияда өтө турган ошол оюнга биздин балбандарыбыз катуу даярдык менен барат го деп, бул дагы кубандырып отурат. Андан сырткары мына шайлоо болду. Аякка да катыштым, шайлоого катышып. Эми ал жерден баягы Кудайдын буйругу экен. Эч кандай неме жок мындай. Мына парламенттик шайлоо дагы мындай тынч. Өзүнүн угундай өттү. Самый главный, мен ойлоп атам, мына биздин ушул 2021 жылы мындай мамлекетибиз анча-мынча мындай стабилдүүлүккө келди. Мына ошол стабилдикке келди деген мына парламенттик шайлоо тынч, эч кандай чыр-чатагы жок өтүп, жыйынтыгы чыгып, мына бүгүнкү күндө мандаттарын алышты. Сиз жогоруда спорт жөнүндө айтып кеттиңиз, ушул сиздин спорт тармакта мындан мурда билебиз, сиз барып өзүңүздүн курактагы болуп жаткан чемпионаттарга катышып, ошол жерден алтын медалын утулуп келдиңиз эле. Ал эми быйыл болсо жанакы шайлоодон кийин сизди кайрадан
жана күрөш федерациясынын президенти кылып, мурда вице болуп, азыр президент кылып шайлагандыгы жөнүндө азын-олук маалыматтарыбыз бар. Ушул боюнча да айта кетсеңиз. Мен бул күрөш федерациясында 98-жылдан бери келатам. Мына ушул жанагы азыркы мына быйылкы чемпион болгон балдар ушул кичинекей жаңы ошол күрөшкө жаңы келген балдар болчу. Ошондо биз ошол баштап мунун баардык башында ошол Мурат Саралиңов, раматлык мына ошол жигит инсаныбыз, кийин улуттук олимпиадалык комитетте жетектеп турду. Тилекке каршы каза болуп калды. Мына ошол жигит болуп баштап ушул бүгүнкү мынага берип аткан жыйынтыктардын баардыгы, ошол кездеги эмгегибиздин баардыгы акталды деп эсептейм. Мен ал кезектерде бизде баягы мамлекеттик кызматта жүрдүк, анан деген президент федерация деп шайлоого деле мүмкүнчүлүктөр бар болчу, бирок мамлекеттик жумушта жүргөндөн кийин андан сырткары убакыттын тардыгы болчу. Ошого байланыштуу мындай арганда меценаттарды шайлап жүргөнбүз. Анан быйыл болсо ошол эми менен мына 2020-жылдын декабрь айында пенсияга кеттим. Анан бош болуп калдык. Анан ошого байланыштуу дагы быйыл балдардын баардыгы ушул олимпиадалык оюн Парижде мына ушуга чейин жеткиздиңиз. Көп деген салымдар кошулду. Ошого байланыштуу спортсмендердин атынан тренерлер, ветерандардын баардыгы айтышты дагы өзүңүз ушул федерациянын башында туруп жетектеп мына Париж олимпиадасында, Францияда болуп аткан олимпиадада да бир жакшы чоң ийгиликтерге жетишкенге бир мотивация кылып бериңиз деген негизинде мына ушул шайлашты бир добуштан баардыгы. Бүгүнкү күндө мына структураларын, ичинде составтарын, ошолордун баардыгын акырындан баягы иретке келтирип оңдоп атабыз. Мына эмдиги 22-жылдык календардык пландардын баардыгын, кайсы мелдештерге барабыз, ошолордун баардыгын мына пландаштырып акырындан ошол январдын эмдиги жылы Кудай буйруса 12-синен 16-сына чейин Кыргызстандын чемпионаты болуп өтөт, спорттук күрөштүн түрү боюнча. Ошол жерден анан курама команданын составтарын түзүп, анан ошол 2022-жылдык да боло турган дүйнөлүк мелдештерге катыша баштайбыз. Даярдык башталат. Мына олимпийский цикл деп коет, ошол башталды. Ошого азыр мына пландаштырып даярдыктарды көрө баштайсыздар. Жана ушул спорт боюнча өз пикириңизди айтып, биздин мамлекеттин спортто болгон жетишкендиктерин айтып жатып, аягында шайлоону айта кеттиңиз. Бул шайлоодо бүт эле карама-каршы же болбосо жана айтып коебуз оппоненттерби же ошо бири-бири менен тирешкен депутаттарбы, баары эле баш аягы бир соттошуп, урушуп же болбосо кайым айтышып социалдык сеттер аркылуу абдан эле бири-бирине жакшы пикирлерин билдирбей жатышты. Ага карабастан сиз тараптан ошол Дастан Бекешевге барып, ал кишини куттуктап, жеңиши менен бир жакшы сөзүңүздү айтып кеткен учурду байкап калдык. Бул нерсени, бул кадамды эмнеге жасадыңыз? Ошол жөнүндө да айта кетсеңиз. Эми баягы жыйынтык турат да, жыйынтыкты кандай деп ага баа бересиң. Жыйынтык чыгарып берип атат. Ошонун негизинде анан эми баягы бул деген эми шайлоо, муну менен шайлоо бүтүп калбайт да. Ошон үчүн анан эми значит утуп алгандан кийин баягы достойно кол берип, өзүңдүн оппонентиңди куттуктап, эми бир чети инең болот, бир чети баягы кичүү. Анан эми баардыгын эле айтып атышпайбы, азыр жаштар, анан тиги бу дешип элечи. Анан жаш экен, эми мына жаш балдар барып иштеп көрсүн деген ниетте баягы биринчилерден болуп, колун кысып, ишине ийгилик каалап, анан ошол жерде Октябрь районунда аябай менен баягы үймө-үй, көчөнүн баарын кыдырдык. Особенно жаңы конуштардагы көйгөйлүү аябай чоң.
Жеке эле ошол жаңы конуштарым эмес, мынабу шаардын ичинде деле мына 4-3 микрорайондордо даже баягы Советтер Союзунда салынган төшөлгөн асфальттардын жоктугу, шаардын центринде баткак болуп күн жаап кар жааганда ошол кемпир чаал ошол жерде жашаган биздин тургундарыбыз сыртка чыга албай калгандарын күндөрүн дагы ошол жерден баардыгын айттым. Мына ошондой көйгөйлүү маселелердин баардыгын Дастан иниме айтты. Мына ушундай деген көп нерселер бар. Эгерде менден жардам сизге айткан нерселер эгерде менден жардам керек болсо, кандай немеч керек, ошолордун баардыгын любой время мага байланышып менен чогуу жасасак ошол проблемалардын. Эми баягы депутат болгондон кийин, эл шайлап аткандан кийин, эл өкүлү болуп аткандан кийин элдин көйгөйлүү гана маселелерин, ошолордун проблемалардын баягы мыйзам чегинде да, эми законодательном уровне деп коет, орусча айтканда, ошонун негизинде элге мындай шарт түзүп берип, и так баягы кыйналып жашап аткан элге мындай жардам көрсөтүү, мукташтык жагынан. Эми баягы жогорку кеңеш негизи мунун өзүнүн бюджети жок, эчтеке салып эчким эмете албайт, просто баягы мыйзам чегинде, мыйзамдын негизинде законодательный уровне мындай көп нерселерди жасаса болот. Көйгөйлөрүн чечип берет. Мына ошолордун баардыгын кеңири кесип отуруп сүйлөшүп, баардыгын айтып берип койдум. Анан ал Дастан деле билет болуш керек. Көп нерселердин эми ошол райондо 2 жолу, по-моему, 3-чү жолу депутат болуп атат. Ошол, анан бул эми баягы менин өзүмдүн парсым эми ал. Бул жөн гана өтөт, адамгерчилик сиздин парсыңыз, Ошол жогоруда биз айтып кеткен биздин мамлекеттин спорттук ийгиликтери жана өткөн шайлоодон сырткары жалпы кыргыз эли үчүн өткөн жыл кандай болду деп ойлойсуз? Эми өткөн жыл мен ойлоп атам, мындай кыйын эле жылдардан болду негизичи. Ар кандай эми баягы 2020-жылдан кийин мына жаңы парламенттик шайлоо болбой калды, жокко чыкты. Андан сырткары мына президенттик шайлап алдык, андан конституцияга өзгөрүүлөр кирилди. Анын баардыгы эми баягы мындай да, ошонун баардыгын бириктирип, жолго бир нукка салыш, чынын айтканда баягы кээ бир ойлошот, мындай оңой депчи. Мунун баардыгын, ошонун баарын элге түшүндүрүп, ошонун баардыгын кайрадан жасып, кайрадан ар кимдин баягы өзүнүн ар кайсы мындай саясий күчтөрдүн өзүнүн көз караштары бар, ошолордун баардыгын угуп, анан алардын баардыгын ордуна айтып, түшүндүрүп, анан кайра баары өзгөртүүлөрдү киргизиш да бул чоң нерселерге да. Андан сырткары мына кум төрү маселеси, аябай мындай көйгөйлүү маселелердин бири болуп турду. Мына ошолордун баардыгын чечип, өзүнүн нугуна салыш деген бул дагы тоже өзүнчө бир неме да. Чоң иш деп ойлойм. Мына ошолордун баардыгы акырындан мен ойлоп атам, эми Кудайым буйрса ордоруна келип калды го депчи. Мындан ары эми биздин элибизде, жерибизде самыган баары тынччылык болуп эле, бир саясий күчтөрдүн баары биригип, бир нерседе бир баягы бир жакадан баш чыгарып, бир жеңден кул чыгалы эле мындай. Мындан ары мындай ынтымакта иштеш керек эми баягы. Мамлекеттин өнүгүүсүн ойлоно керек. Анан эми баягы бири-бирибизди чукуп эле келатабыз, жамандап эле келатабыз. Бизде негизи мындай бир мага мындай неме болуп калды, мен билгенден билем да. Мындай обычно мындай түз жүргөн, мындай таза, же болбосо мындай тамай айткан кишилерди мындай чын айтканда биздин элибизде мындай жакшы көрө бербейт. Ар жайым мындай билсе да билбесе дагы, аны түшүнөбү түшүнбөсө дагы мындай бир жаман сөздөрдү айтып артынан ушундай турат да. Мындай келип туруп бетиңе айтып, сен момундай болчу, сен мындайсың, сен могу ишти жасагансың деген бүгүнкү күндө мындай азыраак болуп атат. Ошол жагы да болсо жакшы дейм да. Арт жактан көп айтышат да. Андай нерсени көбүнчө туура кабыл албаган да учурларыбыз болуп жатат. Анан эми ал баардыгы эми ойлоп атам баягы көч бара түзүлөт го депчи. Эми жакшылык болсо эле деп ойлойм да.
Сөзүбүздүн аягында эртең келе жаткан жаңы жыл менен, жылдын жаңыруусу менен дагы алдыга келе жаткан биздин өлкөнүн коюлган иш пландары мененби же кандай, же жалпы эле кыргыз элинби ушу бүгүн эртеңки келе жаткан жаңы жыл менен өз каалоо тилегиңизди айтып кетсеңиз. Эми мен ойлоп атам, бул 21-жыл дагы биз үчүн мындай жаман жылдардан болгон жок деп ойлойм. 22-жылыбыз жалпы ушул кыргыз элим үчүн, мына бүгүн спортто жүргөн биздин өзүбүздүн уул кыздарыбыз, менин ушул Октябрь районунда жашап мага ишеним көргөзүп шайлаган шайлоочуларым мына учурдан пайдаланып баардыгын ушул жаңы жылы менен куттуктайм. Иштеринде ийгилик болсун, баардыгына узун өмүр каалайм. Анан эми мамлекетибизде болсо тынччылык, бейпилчилик болсун. Жана алдыда айтып кеттим, баягы ынтымакта жакшынакай бир жакшы бир коом түзүлүп, жакшынакай бир экономика жагынан өсүш болуп, ар кандай моундай чыр чатактардын азыраак болуп, ар дайым мына кийинки 2023-жылы ушул жылда бир жакшы маанайда тосуп алалы деген эле каалоо тилектерди каалап кетем элибизге. Анан эми өзүмдүн болсо ошол спортсмен, ошол баардык спортсмендердин баардыгына тилегим ушул бир 2022-жылы да өтө турган дүйнөлүк аренада биздин спортсмендерибиз ушул кыргыздын жилегин желбиретип, дагы бир жолу сүйүндүрүп турушун каалап өтөм. Чоң рахмат маегиңизге, Мейис мырза. Сиздин да келе жаткан жаңы жылыңыз менен мен ойлойм, сизди, бизди, келечек урпактарды алдыга үйрөтүп тарбиялаган инсандар биздин мамлекетке дагы керек деп. Ишиңизге ийгилик, маегиңизге чоң рахмат.